Мага кетип атабыз дагы. Азырет Осмоновду да жамдагы шериктерин ээрчитип алып, панораманы көрсөтүп келейин деп. Чораны дагы. Чора өткөн күндө мага көрсөттүлө, эми мен көрсөтөм. Бул үлгүлүү келин айтурган. Өзүн үй тиричиликтерине тың, баардык жумуштарын так жана таамай аткарган келимин деп эсептейт. Биздин топ барган учурда да бекер отурбай кир жуу менен алектенип аткан экен. Анда тың келиндин жумушуна чогуу күбө бололу. Атайын кир жуучу каражаттарсыз эч кандай кийим жуулбашы баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Бирок каарманыбыз эч кандай каражаттарсыз эле чоң энемден калган касиеттүү дуба менен жууйм. Ал дубаны окуганда эч бир кир туруштук бере албайт дейт ал. Жада калса кайненесин да кайдыгер калтырбай купулуна толоорун айтты. Бул сөздөрдүн канчалык деңгээлде чындыгы бар, кайненеси Нурбүбү эжени дагы сөзгө тарттык. Пошолчу. Биринчисин көрсөтүп коюнбу? Мындай, эки жолу. Анан мындай, анан мындай. Анан кайра мындай. Мындай. Кайра эле мындай. Анан мындай. Анан болду эле. Болду. Дарушка? Ким тартат бизди? 21 кылымдын эң эле актуалдуу көйгөйү бул смартфонго байлануу. Жада калса карындан чыккан наристе дагы уюлдук телефонду үйрөнүп түшкөндөй. Ал көйгөй аксынын алыскы айылдарына да жеткен. Нурбүбү эже мындай калыпта отурганына жарым күндөн ашты. Сыналгыда омарылдап жатат, байкуш аны уккан эч ким деле жок. Столдун үстү жыйналбай тамак ичкен бойдон калган. Бир маалда бул эже серп этип ордунан обдулду. Биз таң калып, смартфон менен кантип ажырады деп аркасынан барсак, көрсө меште тамагы күйүп кетиптир. Жытынан таасир алып, ордунан турбашка аргасы калбаган экен. Болбосо дайымкыдай калыбы 2 күн уланмак. Ай эже. Биздин топко чап салгандай эмне? Күнөө өзүңүздө. Смартфонду азыраак чукулаңыз.